8 март майрамы экен. 8 балалуу баатырыне Кадича Сополова Өзгөн район Мырзеке айылынан быйыл Камчыбек Ташиев уюштурган майрамга алгачкы жолу келди. Өзгөндүк бир топ баатырынелер саясатчы ооруканада жаткан учурда да бата берип колдоп турушкан. Бүгүн өзү менен жүзмө-жүз жолугушуп, колунан белек алганы келишкен. Ошо 8 мартта ак жоолук салып, энелерди сыйлаганын дайым угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Биринчи Кыргызстан боюнча ак жоолук салып, энелерди сыйлаган Ташиев болгон. Анан ошондон кийин башка өкмөттөр, губернаторлор, акимдер үйрөнүп баштады. Ону туурусун айтыш керек. Анан кийин ошол майрамын угуп, Өзгөн районуна келип отурабыз. Ташиевди колдоп, ошо мындай менет экен эми. Ошо ооруганын угуп, бүт энелердин атынан Куран окуп, пата кылып отурдук. Ушу ишенген, түштүктөн чыккан ишенген балдарыбыздын бири деп эсептейбиз. Кыргызстанды оңдойт деп эсептейбиз. Жаштардын пешенесиге ушундай жигиттер көбөйө берсе экен, тайбалай берсе экен деген үмүттөбүз. Мында чогулгандар Сузак району жана Жалал Абад шаарынын баатыр энелери. Алар жыл ичиндеги майрамдардын ичинен 8 мартты өзгөчө көбүрөөк күтүшөт. Анткени асылзада апалар менен боорукет энелер бул күндү бир топ жылдан бери Камчыбек Ташиев менен чогуу тосуп келатышат. Арасында Ташиевке өз көйгөйүн айтуу үчүн атайын тоодон келген энелер да бар. Быйыл дагы ушул 8 мартта көрөрмүн деп мен атай ачыдан келдим, Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн. Ага кайрыла турган сөзүм дагы бар эле, ошону бүгүн көрөрмүн деп атай издеп келдим. Мен аны каерден табамын мен? Анын иши көп, али Баткенге кетет, али башкага кетет. Кудай ишин оңдоп, ушу чек араларын бөлүп алсын, Кудай ишин оңдосун, рахмат, өркүнүп өссүн. Ушу Ташиевди биз үйдөн дайым тилеп отурабыз, Кудай ушунун ишин оңдосун деп болум. Şu elge jurtga daim kızmat kılıp jüre versin, jolları açık bolsun. Şu жаңы paşabızam şu Sadır Japarov deyim, Kudayım elge jurtga kızmat kıla turgan imandı, jolu açık bolsun Kuday. Eli jurtubuzga daim tınçlık bersin Allah. Şu Katarda şu balam daim elge çay verip jüre versin. Şu balabыздын ömrü uzun boluşunu kalayız. Azırkı işlerin barız ele jakşı ele bala atağız balam emi. Bu tınçlık bolsa jakşı, eli jurt birde yaşasa jakşı, mına şu el üçün iştep atat manake. Şunday bir elden aşıkça deme bolgondordu, şu öz jolda bizge okşap karapayım el bolup yaşasın kalayız da. Şu elibizge, jurtubuzga tınçlık bersin şu. Şu bardık el jurttun Katarda jursün şu bala. Камчыбек Ташиевдин баатыр энелерге арналган сый кечеси быйыл 26 ирет уюштурулуп жатат. Ага жалпысынан 1000ге чукул аялдар чакырылган. Саясатчы 8 бала төрөп өстүргөн апасынын насааты менен 1995 жылдан тартып бул күндү энелер менен чогуу белгилеп келет. Башында апасы менен бирге өзү туулуп өскөн Барып айылындагы аялдар менен баштаса, учурда башка айылдардан кошулган баатыр энелердин катары көбөйүүдө. Ал дайыма 8 мартта энелерди куттуктоо апасынан калган мурас экенин белгилеп жүрөт. Мына 20 жылдан ашык убакыт өттү. Карындаштарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы, жеңелерибиз дагы ушундай кошулуп калдыңыздар. Баатыр энелерибиз көбөйүп калды, Кудайга шүгүр. Урматтуу баатыр энелер, сиздер мамлекетибиздин түркүгү, мамлекетибиздин келечегин аныктаган мына сиздер. Сиздер чоңойткон балдар, кыздар, сиздер чоңойткон бүт эле эл журт мына мамлекетибизди, Кыргызстан мамлекети түзүп отурат. Силер дүйнөдөгү эң кымбат бизге адамдарсыздар. Дүйнөдөгү эң кымбат адамдар ушул элелер сиздер. Рахмат силерге энелерим. Сиздер бизди төрөп өстүрдүңүздөр. Сиздер бизди эрежеге жеткиздиңиздер. Сиздер бизден көптөгөн жакшылыктарды күтүп атасыздар. Ошондуктан мамлекетибизде дагы азыркы маалда өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде жаңы президент шайланды. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы ушу менен суранды. Ошо Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан дагы сиздердин байрамыңыздар менен куттуктайм туугандарым. Акыркы учурда чындык үчүн күрөшүп атат. Чынын эле айталы, чындык үчүн күрөшүп атат. Эң биринчи чоң жардамды президентке берип атат. Биздин эл дайым эле ушу коррупцияга малынып батып калган экен. Коррупционерлердин бүт бардыгын кыйнап, алып барчу жерге алып барып, анан чындыкты алып,
тапқан, алардын тапшыргандарын барын мамлекетке жумшашып, ушундай иштерди жасап атат. Элдин баары Ташиевка ыраазы деп ойлойм да. Кыргызстандын бакубат турмушу, бейпилдиги жана тынчтыгы үчүн энелердин салымы зор экенин айткан Ташиев мамлекет мындан ары энелер менен каарыларга дайыма камкордук көрөрүн белгиледи. Эми мындан ары Кудай кааласа, биз ушу Садыр Нуркожоевич экөөбүз сүйлөшкөндө да ушинтип чечип атабыз. Мындан ары мамлекеттик бардык органдар, мамлекетте ошол мамлекетти кармап турган бардык органдар ушу мамлекетте жашаган эл үчүн кызмат кылат. Мамлекетибизде жашаган апаларыбыз үчүн, аталарыбыз үчүн, ушул жердеги ар бир адам үчүн кызмат кылууга багыттайбыз жана милдеттендиребиз туугандар. Ошондуктан урматтуу апалар, урматтуу баатыр энелерим, мына ушул жерде отурганыңыздардын ар бириңиздер канчалаган балдарды, кыздарды төрөп, элибиздин арасына кошуп, кызмат кылдырып, ушинтип ошолордун оозун көрүп атасыздар. Мындан ары да ушундай болсун. Кудай кааласа, биз сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз жана кылып беребиз, Кудай кааласа. Урматтуу апалар, мен жакында эле ошо кичине сыркоолоп калган маалда дагы баатыр энелерибиздин баталары, баатыр энелерибиздин дубалары түздөн-түз Алла Таалам аркылуу тийди го деген үмүттөмүн. Рахмат баарыңыздарга. Башы рахматымды айтам. Рахмат. Саясатчы Камчыбек Ташиев бир кездери кармалып камакта жатканда да, ден соолугу начарлап ооруканада болгон учурда да баатыр энелер аны колдоп турушту. Энелерге болгон сый урматы кандай мезгил болбосун улана берерин өзү да айтып келатат. Бүгүндө мында чогулган энелер Ташиевке бата беришип, эл үчүн жасап жаткан ишине ийгиликтерди каалады. Руслан Калматов, Шарзат Агембердиев, 7 канал.